özünün şaylovçuları menен özünün участкасында иштеш керек. Бул акыйкатында бүтүндөй кандидаттардын бардыгы жер-жерлердин ишин уландырды, бирок бизге уруксат берилбегендиктен ошол жерде жергиликтүү бийликтер ушундай кысымдар болуп атат. Бүгүнкү күнү Бишкекте эмес, жалпы Кыргызстанда кысым болуп атат бүтүн Кыргызстан партиясы. Мына биздин ага пекебиз. Урматтуу партиялаштар, Кыргыз элинин эртеңки күнүнө кайдыгер карабаган саналаштар, биз азыр мындай деп чечтик. Эч ким сүйлөбөйт. Өзүбүздүн бүгүнкү укугубузду сот талаасында чечебиз. Ошону талап кылабыз. Бизге акыйкат болсо болду. Эми мына азыр келген биздин сапарлаш, саналаш insanlar şu çortaman hakikatli izdegen çındıkты eş жактан таба албай аткан мыйзам жоктугуна күнү түнү биздин офисте уктап аткан эртең менен чакыр бажактагы келип өзүнүн ички дүйнөсүн ошол жерден чыгарайлык деп жүргөндөргө мен терең таазим этем. Чындыкты азыр сот ana anıkтай алат. Ошону аныктай ала турган сот барбы? Ишене алабызбы? Биз бир эле азыр бүтүн Кыргызстандын ошо эртеңкисине ойлоп келген жокпуз. Мына БШКнын ичинде чындык боло турган нерсе болчу. Чындык ушул жерден, мыйзам ушул жерден бузулуп атат. Значит, бул борбор шайлоо БШКнын ичинде мыйзамды түшүнбөгөн сабатсыз адамдар келип атат. Bir adamdın жазган арызынан канча деген адам зыян тартып атат. Мына азыр соц тармактагыларды көрүп атасыздар. Ыйлап ачык эле айтып, мыйзам жок болуп калды, мыйзамды кимден табабыз деп боздоп атат. Мына эми тынчтык жолу менен ушул шайлоо өтүп кетсе экен. Биздин бүтүн Кыргызстанда эч кандай мыйзам бузуп, тополон кыла турган бир Tuğemez жолго бара турган эч ким жок. Мына укук коргоо органдары эртеден бери секретный отделдер биз сүрөткө тартып отуруп. Келенине тарта бергиле, биз силерге жылмай эле түшүп беребиз сүрөткө. Анан ушундай бүгүнкү бүтүн Кыргызстандын укугу тебеленип аткан бардык партиянын башында турат. Biz ошолор үчүн дагы бүгүн ушу тур берип атабыз ачкадан бой жок дагы. Эртең алар мына ушу борбордук шайлоо комиссиясы. Башкаларга дагы ушундай туура чечим чыгарат деп ойлойсуздарбы? Ар кимдин башында бар. Мына эми мен айтып коеюн, жана дагы айттым эле. Оронбек Садырбаевтай. Мына Текебаев шайлоого катышпай калды бир себептер менен. Мына акыркы бир үмүтүбүз бар. Adakan Madumar ağa üstüne altından işengen için geldik de jön ele gelgen jokpuz da. 4-5 gün burun Oşton bir çoğun kızmatlarda oblastlık жетекçilikte işlegen bir ağa sızvan tete otat. Akat deyt. Adakan kimsen bağışta da kemçilik var deyt. Yok. Bugünkü mezgilde ardığın koyu olup tandaganda Adakan'dan başka hiç kim çok bolu otat koy deyt. Mına kızmatkar adam ayt otat. Çındık uşu kişi de ol otat da. Mına ki yeni yerinde bir ele madım arıkta gerek uşu çındık. El üçün bir ele uşu adam büyüş gerek be. Mına biz tabi katarlaş boloyduk. Uşu balaga jardam kılaylık dep biz geldik. Emi jönele koysa bolmok. Bizde olsa bir tıyın yok partiyada. Bir iş böyle çok olsa özü el özü tanda olmak. Eldi götürüp özü dele kadı barkı düşüp otkan bıyılık. Endi gerek görürler şu dağı eldi özüne karşı tukurup. Bu nerse jakşılık bilen bitpeyt egerde çındık seçilmese. Jönekey el, bunakey özünüzler görüp otasızlar. Her bir rayondan kayrılığı bulup otar. Moskva'nın her bir 87 regiondan kayrılığı bulup otar. Ve çındık kimdedir? Emi biz duramıyoruz. Şu çındıklı çeçpere duran jogorу jakta adamlar. Bir karapayım elge, bir çındık süsüttü görsetup durup bir jardam bulup koysun. Bravo.
Biz buna жерге buna жөн келген жокпуз.